Ассаламу алейкум, урматтуу Марва телеканалынын көрүүчүлөрү жана Насихат радиосунун угуучулары, амансыздарбы? Сиздер бүгүн маанилүү маек берүүсүн көрүдүсүздөр. Аны алып барган мен Сыдыков Канат. Бүгүн биздин эфирде конокто Санжар Ташматов агай. Ассаламу алейкум, арыбаңыз. Алейкум ассалам, рахматуллахи ва баракатух. Агай, сиз менен бүгүн заман талабы жөнүндө бир маанилүү маек куралы деп турабыз. Айтсаңыз, азыркы заманыбыздын талаптары динибизге төп келеби? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Биринчиден улуу жаратуучубуз Алла Таалага чексиз мактоолор болсун. Жана сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга салам салаваттар болсун. Биринчиден ошол бүгүнкү күндөгү замандын талабы дегенде эмнени максат кылып айтып жатасыз? Ошону ачыгыраак айтып койсоңуз. Заман талабы дегенде азыркы учурда мисалы аялдар көчөгө жылаң баш чыгып кетти да. Буга динибиз кандай көз карашта? Анан дагы бир турган суроом, азыркы учурда көптөгөн аялдар биздин эжелерибиз боюнан алдырууда да. Ушуга биздин динибиз кандай көз карашта? Заман талабы дегенибизде бул чындыгында заман талабы эмес. Заман бизден адеп ахлактын чегинен, акылдын чегинен, бир мыйзамдын, бир эреженин чегинен чыгып кетүүнү заман талап кылып атпайт. Биз адамдар өзүбүз кандайдыр бир ишеничтердин артынан, же болбосо кандай бир көз караштын артынан бизде коомубузда ушундай нерселер болуп атат да. Азыр сиз айткан нерсе ошол бүгүнкү күндөгү заманыбыз менен бизге болгон сырттагы басым, кандай десем, сырттагы болгон биздин кыргыз элибизге өзгөчө сырттан болгон талаптар же таасирлердин негизинде келип чыгып аткан нерселердин бир чекеси. Чындыгында сиз айтып аткан нерсе бул бир эле чекеси. Андан да көбү негизи чындыгында. Үй бүлөгө чейин, адамдын өлүмүнө чейин, бир улуттун, бир коомдун келечегине балта чапканга чейин барып атпайбы? Бул сиз айтып аткан нерсенин эмеси чегичи. Ошондуктан бүгүнкү күндөгү ушундай өзгөрүү заманында, ааламдашуу убагында бир убакта маалыматтарды баардык жактан алганга, тез алганга мүмкүн болуп турганда, биздин коомчулугубузда ушундай өзгөрүү же болбосо кандай бир даражада чектен чыгып кетүү, кандай бир даражада эрежеден чыгып кетүү өзүнчө заман талабы деген көрсөтүүнү же болбосо ошондой сүрөттү пайда кылгысы келип жатышат. Эми замандын талабы да бүгүн деп никесиз жашаганды көрсөткүсү келип жатат. Мисалы үчүн бүгүн замандын талабы да деп кийимсиз жүргөндү көрсөткүсү келип жатат. Замандын талабы деп ичкенди, чеккенди, замандын талабы деп ата-энесине баш ийбегенди, замандын талабы деп ата-энесине баш ийбегенди, замандын талабы деп динге баш ийбегенди өзгөчө бир заман менен бирге баратабыз деп бизге көрсөткүлөр келип жатат. Бирок чындыгында андай эмес. Себеби пайгамбарыбыздын убагында биз айта турган болсок болгон нерсе менен өзүбүздүн ачык айкын өзгөрбөгөн тарыхыбыздагы нерселерге да айтып өтүшүбүз керек да. Биздин ата бабаларыбызга чейин пайгамбарыбыздын убагында пайгамбар келгенде ошол коомчулукта кандай бир нерселер бар эле. Өзгөрүлө турган нерселер бар эле, өзгөрбөй турган нерселер бар эле. Пайгамбарыбыз келгенде ошол адамдарга керектүү, табигый, адамдарга пайдасы тийген нерселерге өзгөртпөдү. Адамдарга зыян болгон, арак ичкендик, зынакордук, уурулук, жана согуу, ушундай коомчулукка зыяндуу нерселерди келип өзгөрттү. Ошодон бери эле келип кече биздин өзүбүздүн кыргыздардын ата бабаларына чейин келгенде эле биздин ата бабаларыбыз ислам динин кабыл алгандан кийин табигый ислам дини менен акылга сыя турган нерсе менен жашап баштаганда биздин ата-энелерибизге, биздин чоң аталарыбызга ошол азыр биз айтып аткан заман талабы деген нерседе ошолорго дагы келген. СССР убагында мисалы үчүн турабы? Ооба. Бирок биздин ата бабаларыбыз алардын каалоосунан сырткары, аларды күч менен кылгандыктан ошол нерсеге кандай бир даражада жанагы ыйманы алсыздар же болбосо али жоктон баш ийип кеткендер, динден, адеп ахлактан, каты заттан алыстап кеткендер болгон да турабы? Бирок чындыгында алардын жүрөгүндө ошол нерсе каалоосунда ал нерсе жок эле. Өзүнүн адеп ахлагын, жүрүм турумун, динин таштап кетиш жок эле да. Ошон үчүн биздин чоң аталарыбыз аттары эң азыр калган нерселердин биринчилерден аттары, дини, ислами аттар мисалы үчүн турабы?
кылган тилек дуалары, эми буларга ошол нерсеге жетпеген эмес да, ошолор нерсе сакталып калган. Анан кебикилер жанагы бекинип окугандар, окуткандар, алар сактап калышкан. Ошол эле нерсе бүгүнкү күндө дагы бизге келип жатат. Мурунку убакта СССРдин убагында дин жок анда мындай деп айткан болсо, бүгүнкү күндө дагы көбүрөөк батыштын немеси менен, басымырлоосу менен, же болбосо батыштын салымы менен биздеги ошол инсанды мындан айтканда бир кыргызды мисалы үчүн өзүнүн эрежесинен, туура жолунан, каада салтынан, үрп адатынан, дининен чыгарып кеткиси келген нерселер бар. Чындыгында ислам дини адамдын табиятына, өнүгүүсүнө эч качан каршы келбейт. Неге дегенде ислам дини Алла Тааланын жаратуучунун өзү тарабынан да. Эгерде бир инсандын, кандай бир партиянын, кандай бир адамдардын, бир нече топ адамдардын болсо, ошолордун кызыкчылыгы болот анын артындачы. Ошол бир эрежени коюшкан болсо, мисалы үчүн азыр эң казинонун немеси адамдардын арасында талкуу болуп атпайбы? Казинону ошого болдура бериш үчүн, мисалы үчүн алар Куранды дагы аяттап келип атат, акылга сыя турган нерселерди алып келишип, акча табабыз деп бардыгы ошол нерсени оңдоп кеткенге аракет кылып жатат. Ислам дини Алла Таала тараптан болгондуктан бул жерде жеке бир адамдын, жеке бир партиянын, жеке бир жамааттын кызыкчылыгы жок да. Бул жерде негизгиси Алла Таала ошо инсанга пайдасы тие турган нерсени ислам дини кылып, эрежелерди, кайдаларды коюп берген. Ошондуктан ислам дини заманын талабына жараша адамдын өнүгүүсүнө, акылдын өнүгүүсүнө, илимдин өнүгүүсүнө, адамдын маданияттуулугуна, өнүгүүсүнө, мисалы үчүн заманбап жашашына эч кандай каршы келбейт. Бирок ошол эле убакта бүгүнкү күндүн талабы, замандын талабы деп чектен чыгып кетүүнү дагы ислам дини ал нерсеге буйрубайт. Азыр сиз бир чекесин айтып кеттиңиз. Кийим аялдардын, азыр эркектерге дагы өтүп баратат, кыска шорты кийгендер, мисалы үчүн кийимдин чечилип кийимден чыгып кеткендиги, никесиз жашап, жанагы жаңы бөөктөр ар жерде ташталып калып аткандыгы, мектептерде мисалы үчүн жанагы астынып алгандар, туурабы? Ушулардын бардыгы эгерде бизге келген сырткы маданияттын көз карашы менен карасак, бул заман талабына жараша жашаш керек. Никесиз жашап көрүш керек, заман талабына жараша. Заман талабына жараша алдыбызга келген нерсени ичип көрүшүбүз керек. Жаштыгыбызда пайдаланып көрүшүбүз керек. Тажрыйба кылып көрүшүбүз керек деп. Адамдын эң кымбат баалуу болгон нерсесини бир тажрыйба катары иштетип көрүүгө үндөп атышат да бизде. Ушулардын бардыгы ислам динине каршы келет. Биринчиден, экинчиден акылга дагы каршы келет. Азыр айтып өттүк, ислам дини адамдын үй бүлөсү, абийири, келечеги, урук тукуму сакталышын каалайт. Ошондуктан ошол адамдын абийири, адеп аклагы, келечеги, келечек тукуму, урук тукуму сакталып калыш үчүн Алла Таала бир нече эрежелерди койгон да. Канткенде ошол инсандын урук тукуму сакталып калат. Канткенде инсандын абийири сакталат деп эрежелерди койгон. Ошол негизги эрежелердин бири азыр сиз суроо берген суроонун айланасында кыз өзүнүн кыздыгын сакташ керек, уяттуулугун сакташ керек, абийирин сакташ керек, өзүнү жат эркектерден, адал болбогон, ылайыктуу болбогон адамдардан, эркектерден өзүн сакташ керек. Сулуулугун сакташ керек, абийирин сакташ керек, уяттуулугун сакташ керек. Натыйжасы ошол адамдын, ошол кыздын, бир тууганынын, ата-энесинин, ошол улуттун несин сактайт, абийирин сактайт, келечегин сактайт, урук тукумун сактайт. Көрдүңүзбү? Бир эле эреже ошол кыз деген шариятка ылайык, акылга ылайык өзүнүн адеп аклагын, жүрүм турумун, абийирини, уяттуулугун сакташ керек. Ошол адамдын абийири эң кымбат нерсе. Ошону сакташыбыз керек дегендин натыйжасы эле ушундай аркасынан карап көрсөк, чоң нерсеге алып барат да. Бирок аны бизге ар бир адамдын жеке жашоосу, бирөөнүн жеке жашоосуна эмне киришесиңер деп бизди сындашат. Чындыгында ар бир өзүнүн элине, жерине күйгөн адам үчүн бул жеке жашоо эмес. Санжар ага айтсаңыз, мисалы, диндин талаптарды атпайсыз, мисалы, чоочун эркектерге көргөзбөш керек аялдарын депчи. Ана мисалы мындай дегенде суратылат да, мисалы макул аял динди карманды, чоочун көздөрдөн, чоочун мындай жаман сөздөрдөн, жаман көздөрдөн өзүн сактап үйдө отурду, бирок анын жолдошу, атасы, баласы динден түшүнүгү жок болсо, анда кандай болот? Мисалы ата-энеси ал
кызды бакпаса, күйөөсү ал кызды бакпаса, анан ал дагы мындай окат кылыш керек да, ал дагы бир жанын сакташ керек, өзүнүн бир келечеги үчүн бир нерселерди калтырыш керек. Анан ушунун айланасында анан айла жок, сыртка чыгып иштеп, жанакынтип миграция болуп да кеткендерибиз бар. Мисалы аялдарыбыз, алардын саны көбөйүп калды. Ушуларга деги кандай айтат элеңиз? Мисалы, күйөөсү өзүнүн милдетин аткарбайт. Анан айла жок аялдар сыртка чыгып, эшикке чыгып иштегенге туура келип атат да. Буга дин кандай көз карашта? Биз эки нерсени бөлүп карашыбыз керек да. Ислам дини Алла Таала көрсөткөн, пайгамбарыбыз көрсөткөн ислам дини, анан анын иш жүзүндө аткарылышы туурасында эки башка нерсе да. Бизде ошол ислам динини бул мусулмандардын кемчилиги. Ошол кээде азыркы биз айтып аткан эгерде эркек өз милдетин аткарбаса, жанагы кыздар, жанагы келиндер, аялдар сыртка иштегени, түндө иштегени, мисалы үчүн оор жумуштарда иштегени, сыртка башка мамлекетте иштегени кетип калгандыгын себебин биз ислам динине байланыштырбашыбыз керек. Бул биздин кемчилигибиз. Ислам дининдеги аткарып аткан мусулмандардын ар бир эркектин кемчилигибиз. Буну ислам дининен бөлүп биз адам катары өзүбүздүн кемчилигибиз катары мойнубузга алышыбыз керек. Биз мусулмандар, эркектер ушундай өзүбүздүн мойнубуздагы милдетибизди аткарбагандыктан биздин кыздарыбыз, аялдарыбыз ушундай болуп калды деп. Бул биринчиси. Экинчиси, ошол иштегени, жумушка чыгып кеткендик же болбосо муктаждыктан баргандыкты биз анын аркасындагы турган чоң жаман нерселерге эшик кылып албашыбыз керек. Ислам дини мисалы үчүн өзүнүн абийирин сакташ керек, уяттуулугун сакташ керек деп ашка кал деген жок. Эч кандай жумуш кылбашың керек, көчөгө чыкпашың керек деген жок. Эгерде ушундай муктаждык болуп иштеш керек болгон болсо, иштесе болот. Муктаждыкта демек иштесе болот. Иштесе болот. Ошол эреженин негизинде өзүн сактап, көп жаман жактарга барбастан, шектүү күмөндүү жерге барбастан, аялга туура келбей турган иштерге барбастан, мисалы үчүн оор иштерге, кечинде саат, мисалы үчүн түнкү иштерге барып алып, эч ким жок, өз жалгыз көп эркектердин арасында иштегендик ыңгайсыз. Бардык эле аялга ыңгайсыз да бул. Көп жат эркектердин арасында жалгыз аял иштегендиги. Ошондуктан бул ислам динине каршы келбейт. Эгерде муктаждыкка жараша. Бирок ошону биз башка жаман нерселерге эшик кылып ачып албашыбыз керек. Ошол аялдын, ошол үй бүлөнүн бузулуп кетишине себеп боло турган эшиктерди кылып албашыбыз керек да. Себеби сиз айткан нерсе менен мындай кылып атышат. Чет өлкөлөрдө күйөөсүз канча айлап жүрөт. Мен иштешим керек, баламды багышым керек, өзүмдү багышым керек, келечегими курушум керек, карьера курушум керек депчи. Анан кээде ушул нерсе чектен дагы ашып кетет. Мисалы үчүн өзүнүн өтө зарыл болгон нерсесинен эмес, толуктоочу нерселерди алыш үчүн ушундай сыртка кетип калгандык бар да. Мисалы үчүн өзүнүн үй бүлөсүн багыш үчүн, тиричилигин өткөзүп туруш үчүн иштесе болот да. Бирок ал үчүн эмес, мен өзүмө бизнес жашашым керек эле, карьера курушум керек эле, атак даңктуу болушум керек эле деген максатта немеге чыгып кетип атпайбы? Толуктоочу нерселердин аркасынан жүрүп, үй бүлөсү бузулуп, бала чакасы дагы көчүдө калып, ошондой болуп кетти. Демек биз өтө зарыл убакта иштесе болот. Ошол эреженин негизинде өзүнүн адеп ахлактын, уяттуулуктун, каада салттын эрежелерине ылайыктуу иштесе, ислам дини бул нерсеге каршы келбейт. Агай, анан дагы бир суроо да. Азыркы учурда мына тең укуктуулук деп атабыз, аял менен эркектин укугун тең кылып, аялдар дагы эркектер сыяктуу каалаган жерде жүрө алат, каалагандай сүйлөй алат, каалагандай баса алат деп, мисалы, аял менен эркектин укугун тең деп атабызга. Бул заман ушундай, биз эркинбиз, биз үйдө камалып отургубуз келбейт, биз үйдө отургубуз келбейт, биз дагы коомдо мындай коомдук жумуштарды аткарып иштегибиз келет дегендер дагы болуп атат да, мисалы, аялдардын укугу деп. Ушул нерсеге азыр заман талабы болуп атат да, мисалы, аялдар иштеп, аялдар ушинтип эркектердин ордуна эркектер менен чогуу жүрөт да. Ушуга бир дин кандай көз карашта? Буга кандай көз карашта? Ислам дини ушул нерселерди мурун эле чечкен өзүбүз айткан. Кемчилик биз ошол ислам динини бизге билген, уккан нерсебизди биз аткарбай атабыз да. Мисалы үчүн, ошол үй бүлө сакталыш үчүн, балдардын тарбиясы үчүн,
Ошол улуттун, бир коомдун келечеги үчүн Алла Таалам аялды өзгөчө эрежелерге же болбосо өзгөчө бир осуяттар менен үй бүлөнү сакташ керек деген да. Бүгүнкү күндө ошол мисалы үчүн иштешим керек эле, биз тең укуктуубуз, эртең менен кечке биз да көчөдө жүрүшүбүз керек деген көз карашта жүргөн адамдардын үй бүлөсүнө көз чаптырып көрүш керек да, ар бир адам өзү. Кандай деңгээлде болуп жатат? Эртең менен кечке көчөдө жүргөн аялдын үй бүлөсү кандай болуп атат? Бала чакасы кандай болуп атат? Ата-энеси кандай болуп атат? Үй бүлөсү кандай болуп атат? Туурабы? Күйөөсү кандай болуп атат? Элестетсеңиз, эртең менен чыгып кеткен аял. Эртең менен саат 8-де чыгып кетти. Ошол бойдон кечки саат 8-де келди. Бул эгерде жакшы болгон болсо 4-5-те келет, жаман болгон болсо саат 12-1-ге чейин достор менен чай пайда ал жакта бул жакта жүрүп келет. Ошол үй бүлө кандай болот? Элестетсеңиз, сиз үйүңүзгө барсаңыз, апаңыз жок. Азыр биз табигый эле өзүбүздүн жашообузду эле элестетип көрөлү. Мен үйүмө барсам, апам жок же болсо аялым жок. Эртең менен чыгып кеткен. Кечке чейин балдар эмне болду үйдөгү балдар? Тамак ашы эмне болду балдардын? Кийим кечеси эмне болду? Туурабы? Тарбиясы эмне болду? Жүрүм турум эмне болду? Элестетип көрсөңүз. Үйдө мындайча айтканда үйдүн негизги болгон аял, үйдүн чырагы болгон, үйдүн куту болгон аял жок да, эртең менен кечке чейин. Ошол көрүнүш эми бир нече жылдар улантылды. Элестетип көрсөңүз, 10 жыл бир аял бир жерде иштейт дейли, 10 жыл ошол аял үйдө жок. Күндүгө үйдө жок. 6-чы базар күнү эле үйдө болуп калбаса, калган күндөрү күндүгө аял жок. Ошол баланын, ошол эркектин, ошол ата-эненин, ошол үй бүлөнүн кандай тарбия, кандай нерсе келип чыгат? Эч кандай динге, адеп акылакка, өзүнүн элине, жерине түшүнө турган бала чыкпайт да ал жерден. Жакшы жакка буйруган ата-эне жок болсо, туурабы? Жакшы жакка келтир деп турган ата-эне жок болсо, ден соолугун караган апа жок болсо, кийим кечесин караган, тамак ашын караган, адеп акылагын, ыйманын, ибадатын караган ата-эне жок болсо үйдө. Кандай болот? Биздин эртеги келечегибиз эмне болот? Азыр бүгүнкү адамдарды, бүгүнкү жаштарды айтып көрөйлү. Ошол кечеги 10 жыл мурунку 10 жыл мурун 11-чи класс бүткөн балдарды карап көрөйлү. Ата-энеси бар үйдө. Туурабы? Ата-энеси эртең менен кечке көпчүлүгү ошо мурункуларда үйүндө эле болгон да. Тарбия берген, кой тур деп турган, кийим кечесин, тарбиясын, руханий жагын, адеп акылагын карап башкарып турган. Эми дагы 20 жылдан кийин азыркындай биз бүгүнкү күндө биз айтып аткандай эч кандай үйдө тарбия көрбөгөн бала чоңойгон болсо кандай болот? Эч кандай эрежени билбесе, эч кандай ырайымдуулукту билбесе, эч кандай бир ата-эненин мээрими жок чоңойду бала. Кандай чоңоет, туурабы? Демек, ислам дини ушул нерселердин алдын алыш үчүн бардыгыны аялдын эң жакшысы, эң сонун ошол аялга эң ылайыктуу, эң жакшысы үй бүлөсүнө карагандыгы, тарбиялагандыгы үйдө болгон. Эң жакшысы. Андан кийин зарылчылык болгон болсо, ошол ар бир нерсенин зарылчылыгына карап кете берет да. Демек, ислам дини ушул үй бүлөнү сакташ үчүн ушундай кылган. Бул үй бүлөнү сакташ деген бир эле адамдын жеке үй бүлөсүн сактоо деген сөз эмес да. Туурабы? Ошол мамлекеттин келечегин сактоо деген. Ошол коомдун, ошол улуттун деген. Биздин улутубуз, биздин кыргыз, өзгөчө кыргыздар азыр биз коркунучтабыз да. Статистикаларды карап көрсөк, биздин келечегибиз коркунучта. Неге дегенде биздин жаштарыбызга ушундай жаман нерселерди киргиздирип, биздин үй бүлөлөргө ушундай жаман нерселерди киргизип, биздин келечегибизди өздөрүнүн келечегине окшотуп коюуну каалап турушат. Ошо бизге үлгүбүз деген мамлекеттерди бүгүнкү күндө карап көрбөйлүкпү? Ошо бизге үлгүбүз, бизге окшогула дегендердин жашоосу бүгүнкү күндө өтө коркунучта. Алардын балдары үйлөнбөй калды. Кыздары турмушка чыкпай калды, төрөбөй калды. Демек, алардын дагы 50 жылдан кийин алардын мамлекеттери, алардын улуту коркунучта. Себеби алардын келечек муунду улай турган адамы жок. Бул ошол келечек муунду улай турган жагынан үй бүлөлүк система жок аларда. Каалаган эркек, каалаган аял өзү каалагандай жашап кетсе боло берет. Каалаган убакта ажырашып кетсе боло берет. Каалаган убакта каалаган аялы менен, каалаган эркек менен жашап жүрүп кетсе боло берет. Бул өтө эң чоң коркунуч болду. Алар ошол нерсени сактай албай калды. Үй бүлөнү сактай албай калышты бүгүнкү күндө. Үй бүлө сакталып, адамдарда ынтымак болсо, анан кийин өнүгүү болот да. Алар ошол машинаны, компьютерди, заманбап ар бир жылдын талабына жараша нерселерди чыгарган менен алек болушту, бирок алардын
Өздөрүнүн коомчулугу, өздөрүнүн адамдары алардын ошол өнүктүргөн нерсесине улантып кете турган адам коом болбой калды. Жок болуп кетүү коркунучтуу болуп калды. Аларда тукумсуздук пайда болду. Үйлөнбөй койду, турмушка чыкпай койду. Оорулар пайда болду. Эң коркунучтуусу, эң сагайбай турган оорулардын бардыгы ошол жакта пайда болду. Себеби бардыгы ислам динине акылга каршы келген жолдор менен болуп атат. Үйлөнүү, диний эреженин негизинде үйлөнүү жок. Эреженин негизинде жашоо жок. Табиятка жараша жашоо жок. Ушул үч нерсенин натыйжасы ошол улуттун жок болуп кетишине алып бара турган нерсе болуп калды. Оорулар, сагайбай турган оорулар, бала чаканын көбөйбөгөндүгү, тукумсуздуктун келип чыккандыгы ошол коомдордун, бизге үлгү болобуз деген адамдардын келечеги өтө караңгы болуп турат. Демек биз бул жагынан аларга эркебешибиз керек. Биз өзүбүздүн динибиз, адеп аклагыбыз, өзүбүздүн каада салтыбызга жараша жашасак, ошол нерсени сактап калсак, биздин келечек муунубуз таза сакталат, биздин улутубуздун, динибиздин, адеп аклагыбыздын, маданиятыбыз ошондо болот. Биздин маданият дегенде эртең менен кечке эле ырдагандык, эртең менен кечке бийлегендик эле маданият болуп эсептелбейт да. Адамдын ошол каада салты, жүрүм туруму, жашоосу биздин маданиятыбыз. Ошол сакталып турган нерсе. Агайынан дагы бир суроо да, Санжар ага айтсаңыз. Заман ушундай деп, мындай динди четке каккандарга эмне деп айтар элеңиз? Динди четке каккандык, акылды четке каккандык менен бирдей. Себеби эч качан ислам дини акылга каршы келе турган нерсе эмес. Кайсыл жерде карасаңыз, ислам дини акылга топ келет. Ибадатында, адеп акылга буйруган жеринде, адилеттүүлүккө, ыйманга, руханий жактан мисалы үчүн ушулардын бардыгы адамдын акылына топ келген нерселер да. Мындай дешип атпайбы азыр? Немеге карабай эле, адамдарга мактанбай эле, динди карманбай эле, жөн эле жакшы адам болуп жашай берсең боло бербейби деп атпайбы? Элестетип көрүң, эми кантип жакшы адам болуп жашайсыз? Өзүңүн ата энеңе, өзүңүн күйөөсүнө аял болгон болсо, өзүнүн аялына, өзүнүн бала чакасына жакшы адеп аклак менен тарбия бере албаса, ушул жакшылыкка жатабы? Мисалы үчүн, менин өзүм эрким деп күйөөсүнө баш ийбейт. Туурабы? Менин өзүм эрким деп кызы каалаган адам менен жүрө берсе, ага эч кандай сөз айтпаш керек. Өзүм эрким деп атпайбы? Баласы мисалы үчүн өзүм эрким деп каалаган нерсесин ичсе, жей берсе, өзүм эрким деп атпайбы? Аларга эгерде тыйып койгон болсоң, алардын көз карашы боюнча сен туура эмес иш кылып атасың да. Жаш баланын ойной турган убагында сен аларды чектеп койдуң дешет. Кызы, баласы туш келген кыз менен жүрө берген болсо, тыйбаш керек алардын көз карашы боюнча. Ошол баласы ойноп алыш керек. Кызы туш келген балдар менен жүрө берген болсо, кечинде үйүнө келбей калса деле, аларга туура көз карашы менен аларды тим коюш керек дейт. Жаш деп. Жаш, булар ойной турган убакта ойноп алсын, акыл эси жайында. Элге көрүнбөй эле жүрөгүндө жакшы жашаса болот. Эми ушул адамдар кантип жакшымын деп айтат өзүн. Адамдарга реклама кылбай эле дейт да. Андай эмес. Ислам дини ошол адамдарды жаман жактан, жаман нерседен сактап калыш үчүн дароо эле бир нерсени алып келип коюп койбостон, балким бир нече этаптардан кылган да. Ошол баланын жаман нерседен сакташ үчүн азыркы ичип кеткен, чегип кеткен, жанагы нашакорлорду ошого белип кетип атпайбы, балдар кумарга белип кетип атат мисалы үчүн. Ошолорду алдын алыш үчүн ол кичинесинен жаш балага тарбияга буйруду. Чынбы? Бала 18-ге чыкканга чейин эле. Мен өткөндө бир көрүп калдым. 11-класстын балдары экен, эртең менен үйүнө баратышыптыр, ошол мен сүйлөшүп бардым да машинада. Бардыгы аталарынан коркуп атат да. Мен барсам атам не дейт экен, атам урушат депчи. Бир жолун табабыз деп өздөрүнө ушундай сүйлөшүп кетип атышат. Көрүшсө алар ошол балдар кечинде отурушуп ичишиптир. Мен досум үйүндө отурдук деп айтышты, бирок үйүндө кайсы бир жерде же кандай бир кечки түнкү клубда бир жерде жүрүшүптүр. Анан арак ичишкен жыттанып турат. 11-класстын балдары экен. Ушундай нерселерди сакташ үчүн ата энеге баш ийип, ата эненин сөзүн угуш керек, сыйлаш керек деп 7 жашынан намазга буйругула, 10 жаштан ошого катуураак айтып үйрөткүлө деп бекеринен айткан эмес да. Ушулардын бардыгы ошол бала шайтандын азгырыгына, жаман достордун азгырыгына,
мындай күчкө толуп турган убакта, бойго жеткен убакта өзүнү башкара албай калбасын деп алдын ала ислам дини ошол нерселерге буйруган. Кыз дагы мисалы үчүн ошол бойго жеткен убакта өзүнүн каалоолорун башкара албай калбасын, адашып калбасын, жаман досторго кошулуп калбасын, өзүнүн нафсине башкара албай калбасын деп 9 жашында намаз окуганга буйруп, оронгонго буйруп, Алла Таала менен байланышканга буйруп, ушул нерселердин бардыгы алдын ала боло турган нерселер да. Ошол жанагы оору келгенге чейин, оору барекет башына келип калганга чейин ошол баланы, ошол кызды, ошол үй бүлөнүн сакташ үчүн Алла Таала ушундай буйруду. Демек биз ислам дининде биз айтып аткан азыркы заман талабына жараша динибизде чанышыбыз керек. Балдарыбызга ушундай тарбияны беришибиз керек дегендердин кээ биркилери мен оюмча бүгүнкү күндө өздөрүнүн балдарынан көрүп жатат. Кандай? Баласы үйлөнгөн, ошол кээ бир эжелер бир топ жашка чыгып калган, мындай өзүнүн баласына, кызына жардамга муктаж болуп калды да. Ошо балдары өздөрү ойлогондой тарбияланып, өздөрү каалагандай тарбияланып, бүгүнкү күндө ошол апаларды таштап кетип калды. Карабай койду. Келиндин аркасынан эришип кетип калды, кыздын аркасынан эришип кетип калды. Эми бүгүн ошолор заманбап жашаш керек деген көз караштын натыйжасын бир аз чекелерин көрүп башташты да. Элестесеңиз, ал аялдын карай турган же жардамдаша турган ошол баласынан башка эч ким жок. Ошол кызынан башка эч ким жок. Ал аял ошентип тарбиялады эле. Заманбап жашаш керек, замандын талабына жараша жашаш керек деп чоңойтты эле. Эми ошол баласы, кызы таштап кетип атат. Үйүндө өзү жалгыз, мурун орустарды эле көрчү элек. Азыр ушу кыздардын эжелерин дагы, апаларды дагы көрүп баштадык. Ошондой тарбия кылды эле, эми бүгүн натыйжасын көрүп жатат. Биз дагы эртеге келечекте ошондой болуп калышты каалабайбыз. Биздин балдарыбыз дагы ошолордун балдарына окшоп таштап кетишин каалабайбыз. Биздин кыздарыбыз дагы ошолордун балдарына окшоп таштап кетишин каалабайбыз. Ата-энеси үйүндө жалгыз калган, апасы жалгыз калган, карабай таштап кетип калган, кийим кечесин карыганда кийим кечесин ким карайт, ден соолугун ким карайт, туурабы? Демек, ислам дини заманбап жашаш керек деген сөз менен карама каршы келип, эч кандай замандын өнүгүүсүнө карабай кой деген эмес. Заман өнүккөн болсо, технологияны иштет, телефонду иштет, интернетти иштет. Ошо менен биргеликте сен адеп аклагыңа, тарбияңа, каада салтыңа, өзүң маданиятыңа, диниңи сактап кал. Ислам дини кандай буйруган болсо, ошого жараша жаша. Ата-энеңди кара, бала чакаңды кара, тарбияңы бер, бирок өзүң абириңи, маданиятыңа, адеп аклагыңа, уяттуулугуңду сактап кал. Агайынан дагы айтат эмеспи жанагы заманың бөрү болсо бөрү бол, түлкү болсо түлкү бол депчи. Заман ушундай болуп калды, биз деле ушундай кылабыз. Заман алдап атат, биз адамдар алдап атат, биз деле эмне алардан кембизби? Бар тигилерди тыйбайсыңар бизден мурун деп мындай. Адамдарды жакшылыкка чакырсаң ушинтип айтышат да. Заман ушундай депчи, адамдар ушундай болуп калды деп. Негизи ушуга көз карашыңыз кандай? Бул чындыгында эң өкүнүчтүү нерсе да. Абузар, биздин тарыхыбыздан айтып кетели. Абузар радиаллаху анху ошол Умар халифа болуп турган убакта Йеменде бир адам Мадинага барып окуя болот да. Бир адамды кокустан уруп, таш менен уруп өлтүрүп коет дагы. Ошол адамга ислам эрежеси боюнча немени жазасын алыш керек болот. Анан ошол Йемендеги адам айтат: "Мен ошол ислам динине жараша мусулман да. Жазамы алганга даярмын, макулмун, бирок сиздерден бир сураныч. Мен Йеменге барып келишим керек. Менде үйдө карыган ата-энем бар. Ошолорго айтып түшүндүрүп коюшум керек. Алар мени келет деп үмүт кылып күтүп калбасын." Десе, баягы адамды эч ким тааныбайт экен. Эч ким тааныбайт экен, бирок ошол адамды бирөө кепилдигин алыш керек болот да. Ошол адам келге чейин мен кепилдигим аламын. Ошол эгерде адам келбей калган болсо, ошол адамдын ордуна мени жазалайсыңар деп бирөө өз кепилдигин алыш керек. Эч ким унчукпай калат экен да. Умар разыяллаху анхунун астында, адамдардын арасында баягы киши айтат экен: "Мен Йеменге барып келге чейин мага 3 күн ушундай убакыт бергиле. Мен барып келейин. Ким мага кепилдик болуп берет? Мен барып келге чейин бирөө гарантия болуп туруш керек да." Аны эч ким тааныбайт. Аны эч ким тааныбайт. Десе, анан кийин ошондо Абузар радиаллаху анху айтат экен: "Мен кепилдигим алам" дейт экен да.
мен гарантия болуп туруп берем ошол кече чейин десе, анан Умаразов аны коркуп кетет экен. Абузар бул келбей калсам эмне болот? Шунун ордуна сенин башың кетеби? Шунун ордуна сен камаласың. Сен өлөсүң шунун ордуна. Десе, Абузар разияллаху анху ушундай деген экен. Баягы адам шундай деп, ким мага кепилдик болот деп айтканда, адамдардын арасында жакшылык калбай калыптыр деген сөз кетпесин дедим деген да. Адамдардын арасында жакшылык калбай калыптыр деген сөз кетпесин. Ошон үчүн мен ушундай коркунучтуу болсо дагы мен гарантияга турамын, кепилдик аламын деп ушундай деген экен да. Чындыгында да бул ыйлай турган нерсе. Бүгүнкү күндө сиз айткан нерсе, базарга барып, зарыл болуп калып, бирөөдөн бир нерсе табар алып турайын азыр, жанымда акчам жок деп үйгө барып кайра алып келип берем десең, ишенбейт. Жолдо машинаң бузулуп калып, бирөөдөн буюм сурасаң бербейт. Жолдо машинасы бузулуп калып, бензин түгөп калып, заправкадан барып акча алам, бензин куюлайын азыр үйгө барып кайрап келип берем десең, ишенбейт. Туурабы? Адамдардын ичиндеги мамиле ушундай болуп калды. Бири-бирине алдап аткан, ушундай кылып аткан, адамдардын ишенич, бири-бирине болгон ишенич кетип калгандыгы, мамиледе, алды сатыда, бул чындыгында эң өкүнүчтүү адамды мындай ар бир акыл, ой жүгүрткөн адамды ыйлата турган нерсе да. Бул бир адамдын кемчилиги эмес, бардыгыбыздын кемчилигинен келип чыккан нерсе да бул. Ошондуктан биз ар бир адам өзүбүздү ушул багытта, ушул тарапта ар бир адам өзүбүздү оңдошубуз керек. Ар бир адамдын кемчилиги бар дейм. Кемчилигибизди оңдоп, бири-бирибизге ишене турган даражада, азыр Абузарга окшоп бири-бирибиз кепилдик ала турган даражада ошондой жашашыбыз керек да. Биз коомчулукпуз да. Сиз мага муктажсыз, мен сизге, коңшум буга, бир туугандар буга, бардыгыбыз бири-бирибизге муктажбыз. Ушул коомдо, ушул чөлкөмдө жашап аткандан кийин бири-бирибизге муктажбыз да. Ошон үчүн биз бири-бирибиздин арабыздагы мамилебизди оңдосок, бири-бирибиздин арабыздагы ишеничти ордуна койгон болсок, азыр сиз айткандай нерсе болуп келип чыкпайт эле да. Замандын талабына жараша ушундай туш келген нерсени, көзүң көрүнгөн нерсени урдап алсаң, алып алсаң, туш келген кыз менен жүрүп алсаң, туш келген бала менен жүрүп алсаң, колуңа келген байлыкты алып алсаң, бир мансапка жеткен болсоң, бир нерсени кандай бир даражада алып алсаң деген көз карашты эмес, балким анын натыйжасы туурасында ойлонушубуз керек эле. Эртеге бунун натыйжасы эмне болот? Келечек эмне болот? Келечек муунубуз эмне болот? Мамлекетибиз эмне болот? Бардыгы азыр мен балам жакшы жашасын, ушул неберем жакшы жашасын деп жашап атпайбы? Туурабы? Үй куруп атат, бизнес кылып атат, акча табып атат, өзүм жакшы жашайын, балдарым жакшы жашасын, эл катары жашасын, кыйналбасын деп атат. Эгерде чындыгында ошентип ойлонгон болсо, азыркындай көз карашты, убактылуу көз карашты эмес, балким ошол ар бир кылган ишибиздин натыйжасына ой жүгүртүп жашашыбыз керек. Агай, мына чын эле сиздин сөздөрүңүзгө дагы бир ойлонуп калдым. Адамдарда азыр ишенич кетип калды. Адамдар азыр бири-бирине ишенбейт. Адамдар эптеп эле өзүнүн жумушу бүтсө болду. Өзүнүн тамы, өзүнүн жумушу, өзүнүкү эле бүтсө, өзүм эле деп турган заман болуп калды да. Ушул бири-бирибизден ишеничтин кетип калышына эмне себеп? Жана айттым го, ал ошол ар бир адамдын кемчилигибиз да, биздин өзүбүздүн кемчилигибиз. Убадабызда турбадык, алган аманатыбызды убагында кайтарбадык. Бул биздин кемчилигибиз. Ошонун натыйжасында бир жолу алданды, эки жолу алданды, үч жолу алданды, анын натыйжасында ушундай болуп калды. Мен өзүм эле болгон окуя, жамгыр жаап аткан бир кечте барасам, жолдо бир мастуу адам туруптур. Кол көтөрдү эле, борум ачылды. Жамгырда калбасын деп машинада ошо жетки жолдо баратып, үйүнө чейин ала барайын дагы, жакшы нерселерди айтып эскертип коеюн деп машинага чыгарып алдым. Жолдо баратып, ошо жетейин деген жерине жетейин деп калганда менен урушуп эле, мени сөгүп, эч нерсе кылбасам деле сөгүп кетти мени. Анан мен урушпаң, сөкпөң. Андай болсо мен кайра ордуна апарып коем азыр. Эмне жамандык кылдым? Ушу сизге жакшылык кылайын деп эле ушундай алып алдым деп, анан каалаган жерине апарып жеткизип коюп түшүрүп койдум. Түшүрүп үйгө барсам, жанагы мас адам машинада баратканда атайын мени алаксытыш үчүн мен алек кылып туруп, машинада пакеттер бар эле, мыйксык ушундай нерселерди алган элем, ошолорду урдап түшүп кеттир. Анан мен өзүм ойлонуп калдым да кийин. Адамдар эмне үчүн жолдо ошентип мас кыйналып жаткан болсо, жерде жатса дагы эч ким албай коет го. Туурабы? Себеби жанагы мас адам бир нече жолу ушундай кылган да. Андан башкасы дагы эгерде боор ачып үйүнө апарып жаткызып карайын десе, макул деп жаткан дагы үйүнөн урдап кеткен.
Анан экинчи жолу эч качан баягы адам мас үйүнө барып карап, ошол адамга жакшылык кылайын дебей калат. Ошондой эле базардагы адамдарда. Бир адамга ишенип макул дейт. 100 сом алып кеткен бойдон келген эмес. Кийинкисине бирөө 50 сом алып кетип келген эмес. Дагы бирөөсү 1000 сом алып келет. Ошол бойдон келбей койгон, аманатты бербей койгон. Ошентип акыры баягы адамда жүрөгүндө дак пайда болуп калды да. Азыр берсем да бул дагы келбейт. Демек бербешим. Ошондой. Анан ишеничтүү адам келсе дагы бербейт андан кийин. Кайсы бир адамга бирөө убада кылган. Жакшы нерсе боюнча, жакшы сөз убада берип кетти, жакшы мамиле, жакшы жашайм деп убада берип кетти. Мисалы үчүн кызды алам деп кетти, албай койду, кыз тием деп тибей койду мисалы үчүн туурабы? Ушундай нерселер. Ошол бир нече кайталангандан кийин натыйжасында ушундай адамдардын арасында ишеничтин кеткендиги ошодон келип чыгып атпайбы? Бул ар бирибиздин кемчилигибиз. Ар бир мусулман адам кемчилигибизди мойнубузга алып, эң биринчи Алла Таала менен болгон мамилебизди оңдоп, анан адамдар менен болгон мамилебизди оңдошубуз керек. Азыркындай убадабызда турганга аракет кылып, акча алган болсок, карызды бергенге аракет кылып, аманатты сактаганга аракет кылып, ар бирибиз кемчилигибизди оңдосок, ошол сиз айткан көйгөй сакталат да, жоюлат. Туура айтасыз. Агайымын айтып атасыз. Азыркы заман талабы деп никеси эле кол кармашып, жетелешип паркта жүрүшкөндөр, заман талабы деп кыска кийинип алып көчөгө чыккандар, заман талабы деп жалаңач көчөгө чыккандар, заман талабы деп ушинтип ар нерсени кыла бергендер, өзүнүн оюна эмне келсе ошонун баарын кыла бергендер. Деги айтсаңыз, азыркы жашоодо адамдар кандай тарбияга муктаж? Кандай тарбия берсек, ошол нерселерден, жаман ыплас нерселерден, ошол эле айталы, жетелешип жүрүүдөн, никеси катнаштардан деги эле койчу, баардыгын канткенде ошол тыя алабыз. Кандай тарбия менен тыя алабыз? Ошого бир кеп келишиңиз. Мурунку эң жакшы тура мурунку убакта адамдардын жолугушуусуна байланышка кыйынчылыктар бар эле да. Телефон, интернет жок эле да мурунча. Бүгүнкү күндө эки адамдын жолугушуусуна, жаман нерсеге барганга жолдор ушундай жеңил болуп калды. Ата эненин көзөмөлүнөн дагы баардык нерседен чыгып кеткенге оңой болуп калды да. Ошон үчүн бул жерде адамды ушул нерселердин баардыгынан сактай турган эң күчтүү, эң негизги нерсе бул адамдын ыйманы болуп калды. Кудайга болгон ишенич. Алла Таалага ишенич, болгон ишенич, ошол адамдын ыйманы, Кудайдан коркуусу сактабаса, андан башка нерсе ата эненин каттуулугу, текшерүүсү, ар дайым суракта болуусу бүгүнкү күндө жаштарды, ар бир адамды сактай турган нерсе болбой калды. Эң негизги нерсе адамдын жүрөгүндөгү ыйманы, Кудайдан болгон коркуусу адамды сактай турган болду. Ошон үчүн биз балдарыбызга, өзүбүзгө ыйманыбызды күчөтүп тура турган нерселерди колдонушубуз керек, үйрөтүшүбүз керек, кылышыбыз керек, аткарышыбыз керек. Эң биринчи Куран менен болгон мамилебизди оңдошубуз керек. Адам дайым Куран окуп турсак, адамдын ыйманы көтөрүлүп турат, жүрөгү тирик болуп турат. Жаман нерсеге барыштан жүрөгү, акылы ал нерсеге жол бербейт да. Ошон үчүн эң биринчи ыйманга көңүл бурушубуз керек. Балдарга кымбат телефонду бердик, интернетти бердик, кийим кечесин кылып койдук. Муктаждыгын баардык нерсесин аткардым, эми балам жаман жака барбайт деген ойдо болбошубуз керек. Эгерде ар бирибизде, ар бир балада ошол ыйман жактан алсыздык болгон болсо, баардык жамандыкка барып коюшу мүмкүн. Уурлук кылып коюшу мүмкүн. Зынага барып коюшу мүмкүн. Ошон үчүн эң негизги нерсе биз бүгүнкү күндө өзүбүздү дагы, балдарыбызды дагы ыйманга тарбиялашыбыз керек. Ыйман деген сөз онча мынча 5-10 сом бирөөгө жакшылык кылып берип койгондук, кандай жакшы деп күлүп сурашып койгондук эле ыйман эмес. Балким ыйман деген бул жашоо. Ыйман деген бул күнүмдүк 5 убакыт намаз. Ыйман деген бул зекет, ыйман деген бул садака, ыйман деген бул ар бир арамдан тыйылуу, ыйман деген бул үй бүлөдө, көчөдө ата эне менен, бир тууган менен болгон жакшы мамиле. Ыйман деген бул аялдар үчүн күйөөсүнө, ата энесине баш ийүү, кызга. Ыйман деген эркек үчүн ата энесине, бир туугандыгына, өзүнүн мамлекетине жакшылык кылуу, бир пайдасын тийгизүү, элге, жерге пайдасын тийгизүү да. Ыйман деген сөз сылык мамиле менен жолуккан жерде жылмайып күлүп коюу эле бул ыйман болуп эсептелбейт. Ыйман дегенден кийин ошол ыймандын иш жүзүндө аткара турган жерлери бар. Алла Таала менен болгон байланыш, муктаж болгон убакта
ден соолук чың болуп турган убакта, эч кимге муктаж болбой турган убакта жүрөктөгү Алла Таала менен болгон байланышы бул ыйман. Адамдарга, келечек муунга зыян бере турган нерселерге зирек көз караш менен карап, ошолорду тыйганга, ошолорду сактаганга, келечек муунду сактаганга, ар бирибиздин үй бүлөбүздү, келечегибизди, өзүбүздүн улутубузду, динибизди, када салтыбызды, маданиятыбызды сактаганга аракет кылгандык, булардын баардыгы ыйман болуп эсептелет. Ошон үчүн эң биринчи биз өзүбүзгө дагы, жаштарга дагы, балдарыбызга дагы ыйманды үйрөтүшүбүз керек, тарбия беришибиз керек, ыйманды окутушубуз керек, Кудайды таанышыбыз керек. Эгерде ар бир бала, ар бир адам Кудайдан корккон болсо, ушул азыркы биз айтып жаткан көйгөйлөрдү алдын алып сактасак болот. Демек, ыйман аркылуу жанакындай ыплас нерселерден сактансак, коргонсок болот экен. Эң негизгиси ошол. Анан адам экинчи этап бул ата-эненин көз карашы. Бул нерсе дагы сактайт. Ата-эненин чектөөсү же болбосо ар дайым сурап туруусу, ата-эне менен болгон жакын мамиле. Бул дагы жаман нерселерден Жаман нерселерди сактайт. Ар дайым кыз менен сүйлөшүп туруш керек. Ата-энеси, баласы менен атасы сүйлөшүп туруш керек, апасы сүйлөшүп туруш керек. Достору кандай болуп атат, окуусу кандай болуп атат, жүрүм туруму кандай болуп атат, ким менен сүйлөшүп атат, эмне болуп атат. Сүйлөшүп балага ар дайым багыт берип туруш керек. Балам чоңоюп калды, кызым чоңоюп калды, каалаганын кыла бер деп аларды эч кандай ээн эркин таштап койгондук, сурабай койгондук, бул чындыгында ошол балага келечек муунга болгон кыянаттык болуп эсептелет. Ошол бала көп өтпөй эле эртеге бир аз эле акылына киргенден кийин өзүнүн ата-энесине, өзүнүн бир тууганына, өзүнүн эжесине, өзүнүн агасына доомат коет. Сиз эмне үчүн мени бир тууганым болуп туруп, сиз эмне үчүн ата-энем болуп туруп, мени туура жолго баштабадыңыз? Неге мени сактабадыңыз? Мени жаман нерседен сактасаңыз, мен адам өлтүрбөйт элем. Мени кой десеңиз, мен арак ичпейт элем. Мени кой десеңиз, наша чекпейт элем. Кой десеңиз, мен зына кылбайт элем. Мени эч ким кой деген жок. Каалаганын кыла бер деди, колума акчаны берди, колума телефонду берди. Ээн эркин кой бердиңер, мен жаштык кылып билген жокмун деп, ошолордун баардыгы өзүнүн чөйрөсүнө, ата-энесине, бир туугандарына доомат коет. Ошон үчүн аларды азыр биз убагында сактап калышыбыз керек. Алдын ала эскертип, айтып, түшүндүрүп, кызым, балам, бул биздин адеп аклагыбыз, ыйманыбыз, келечегибиз, маданиятыбыз, үр-бататыбыз баардыгы биз үчүн. Биздин бала жаккабыз, өзүбүз биз бактылуу жашаш үчүн ушундай бир нече эрежелер коюлган да. Эң эле жөнөкөй нерсе, мисалы үчүн машинада баратканыңызды эле карап көрөйлү. Машинада бир нече күзгүлөр бар, туурабы? Ошолордун баардыгы эмне үчүн? Коопсуздук үчүн да. Оң жагына бир күзгүнү койгон, сол жагына бир күзгүнү, ортосуна бир күзгүнү койгон. Чоң КамАЗдарды карасаңыз, оң жагында, сол жагында ар бир дөңгөлөктү карай тургандар дагы күзгүлөр. Коопсуздук үчүн. Баардыгы эмне үчүн? Ошолордун баардыгына эгерде чындыгында ортого эле бирөөнү коюп койсо болот эле, аркасын эле көрүп кетсе болду депчи. Ар бир көзгү ошол тараптан бир кырсык болуп калбасын, жаман нерсе болуп калбасын, тийип кетпесин деп ушундай кылган. Адамдын жашоосунда дагы ушундай. Алла Таалам азыркындай эрежелерди койгон. Бала чектен чыгып кетишпеш үчүн, үй бүлө бузулуп кетпеш үчүн, бир коомдун келечеги жок болуп кетпеш үчүн, адам бактысыз болуп калбаш үчүн, зынакордукка барып калбаш үчүн, арак ичип кетпеш үчүн, уурлук кылбаш үчүн, адам өлтүрбөш үчүн бир нече эрежелер койгон да. Ошол азыркындай машинаныкындай эле. Ошол ар бир эрежени сакталбаган сайын элестетсеңиз, машинаңыздын сол жак көзгүсү жок болгон болсо, солго бурулуш кандай коркунучтуу. Адамдын жашоосунда дагы эрежелер ошондой. Эгерде балага ыйманды, тарбияны, адеп акылакты түшүндүрбөсөк, окутпасак, билдирбесек, тарбия бербесек, ушундай коркунучтуу. Кайсы бир жерге келгенде бир сол жака бурулуп кетиши мүмкүн. Санжар байке, сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Бизге бөлүнгөн убакыт да акырындап соңуна чыгып баратат. Сизге эркин микрофон, эл менен амандашып, элге бир кайрылуу жасасаңыз болот. Алла Таалам баарыбыздын үй бүлөбүздү, өзүбүздү, биздин келечегибизди Алла Таалам сактасын деп Алла Таалага кайрылабыз. Баардыгыбызды жаман сөздөн, жаман көздөн, курук дооматтан Алла Таалам сактасын. Балдарыбызга Алла Таалам ыйман берсин, өзү тарбия берсин. Ар бирибизди жамандыктан, ушундай жаман оорулардан, бале апаттардан сактасын деп Алла Тааладан сурайбыз. Алла Таалам биздин келечегибизди нурлуу кылган болсун, ийгиликтүү, берекелүү кылган болсун. Келечегибиз келечектеги муундар бизге ыраазы болуп, бизге ушундай рахматын айта турган ата-энелерден болушубузду Алла Тааладан сурап кетебиз. Жаштарыбызга Алла Таалам ыйман берсин, карыларыбызга Алла Таалам өзү туура жолго баштасын.
ар дайым адеп ахлакка, иманга, тарбияга чакырышып, бизге үлгү болсун деп Алла Тааладан сурап кетебиз. Силерге дагы Алла Таалам ыраазы болмос. Рахмат. Урматтуу Марва телеканалынын көрүүчүлөрү жана Насихат радиосунун угуучулары, сиздер 1 саат бою маанилүү маек берүүсүн көрдүңүздөр. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.